Жайдын аптаптуу ысыгына чыдабагандар көлмөлөргө чумкуп, бир аз да болсо сергеп алууга умтулууда. Айрымдары эс алганга жараша деп суу жээгине ичкилик ала келип ичип, чер жазып алгылары да келет. Тилекке каршы көпчүлүк учурларда сууга түшүү кайгылуу окуялар менен коштолууда. Быйыл сууга чөгүп кеткен балдардын өлүмү көп катталып жатат. Алсак кечээ эле Чоң Чүй каналында 16 жашка чейинки 3 бала сууга чөгүп кетип, азыркыга чейин сөөгө табылбай жатат. Алардын бири 9, экинчиси 11, ал эми үчүнчүсү 16 жашта эле. Ысык Ата районунун Новопокровка айылынын жаш тургундарынын сөөгүн суунун агымы алып кеткендиктен табууга мүмкүн болбой жатат дешет куткаруучулар. Бир туугандардын айтышы боюнча ошол бири-бирин жанагы 9 жаштагы 10 жаштагы экөө бирин алып чыгам деп экинчиси, үчүнчүсү болсо 16 жаштагысы ол андан өйдөрөөк 500 метр өйдөрөөк жактан ал өзүнчө чөгүп кеткен да. Эң эмеси ушул Бишкек Чүй чоң каналы да. Ушул жака барып баягы өзүңүздөр көрүп турасыздар, чоң суунун көлөмү чоң, анын астында кандай бак бутактар жээгинде турат, анан ылай баягы үстүндө жай агып атканы менен астында ылдам агат да. Анан баягы жээкке сүзүп эме кыла албайт, суу жутуп алып эле көбүнчө ушул Чоң Чүй каналынан да. Чүй областы жана Бишкек шаары боюнча эң көп кырсык катталган жай дал ушул Чоң Чүй каналы. Адам өмүрү менен коштолгон кырсыктардын саны 11ге жетсе, анын жетөөсү ушул каналда болгон. Кырсыктын көбү сууга түшүү эрежелерин сактабагандыктан жана мас абалында көлмөгө түшкөндүктөн болот дешет куткаруучулар. Мындан улам мурда тааныш эмес көлмөлөрдө чаба кургандан сак болуп, жалгыз калган жерде сууга түшпөй эле койгон оң. Ошондой эле жаш балдарды өз алдынча сууга түшүүгө жиберүү кооптуу. Сууга түшкөн ким менен келдиң? Байкелер менен ата-энең уруксат берди беле? Алар эмне деп айтышты сууга түшөрдү, барганда? Эме түшөр деген чөгүп кетпеш үчүн эме сууну. Кетне балдыр жактарга барбаш керек, алыска кетпеш керек. Өзүң көмгөн жерлерге барбаш керек. Биринчи эме суунун алдына түшөрдө денеңди көндүрүп, анан түшүш керек. Антпесе денең секирип түшүп кетсең, эме тырышып каласың, мындай чагыра албайчы. Анан алыс жактарга да барбаш керек, 10 метрден нарычы. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Бишкек шаарында 2 гана көлмөдө эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин нөөмөттө турушат. Ал эми каш карайганда алардын иш убактысы аяктайт. Мындан улам караңгыда сууга түшкөн адамды эч ким куткарбайт. Мындай куткаруучулар Борбордогу Комсомол көлүндө жана Кеспештеги көлдө гана бар. Ал эми жеке менчик жайлар куткаруучуларды өз эсебинен жалдоого тийиш. Тилекке каршы бул эреже ар дайым эле сактала бербейт. Анын үстүнө куткаруучулар жетишпей калышы ыктымал. Кээ бир убактарда эки көлгө эки жака экиден балдар бөлүнүп карайбыз да. Ошол убактарда бир жагына кетсең, бир жагында чөгүп атса, экинчи жактан да болуп калган суучалар болот. Ошондой бир жагына барып кайра экинчисине жетишпей калган күндөрүбүз да болуп калат. Сууга түскөнү билбегендер келип түшөт. Сөздү укпай суунун аркы өтүнө барабыз деп буттары, колдору талкыкканда чөгүп кеткендер болот. Мас абалда келип сууга түшүп, бул жерден аябай коопсуздуктарды жаратып, ошолор чөккөндөр болот көбүнесе. Бишкектеги куткаруучулар быйыл июль айынан бери 24 адамдын өмүрүн сактап калышты. Ал эми 38 адамга тез жардам көрсөтүлдү. Мындай кайгылуу окуялар кайталанбашы үчүн ар бир жаран өз коопсуздугу үчүн кам көрүп, сууда сүзүү эрежелерин билип алуулары оң дешет адистер. Мээрим Ташыбекова, Манас Пакешев, НТС.